Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери антибиотик сагандан кийин анафилактикалык шок абалга кептелген 9 адам катталды. Алардын бири өзүнө келе албай акка моюн сунган. Териштирүү жүргүзгөндө мындай учурлар дарыгердин көзөмөлсүз колдонгонун улам келип чыккан. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги таасири күчтүү дарыларды дарыгердин көзөмөлү астында гана алуу керектигин эскертти. Териштирүү жүргүзгөндө мындай реакция сифтриаксон дарысын көпчүлүк учурда үй шартында сайгандан кийин пайда болгону аныкталган. Окуяларды иликтей келгенде дарылардын аркыл өлкөлөрдөн Индия, Өзбекстан, Улуу Британия, Кытай, Египет, Туркия, Россиядан өндүрүлгөнү анык болгон. Мындай жагдайга туш кылган антибактериалдык препараттар дээрлик ар бир дарыканада жайнайт, бирок кооптуу дарыларды дарыгердин рецеби жок сатууга болбойт деген министрликтин буйругу бар. Если врач жазып берген болсо, обязательно бир курс алышат да, самолечение кылган убакта бир күн алып көрөйүн же бир эле штук деп алып көрөбүз дешет. Но андай моментте андай адамдар сразу эле билинет, и биз ответственности, жоопкерчиликти мойнубузга албайбыз. Анын мурун алганбыз, бере бер деген моменттер болот, бирок жок, азыр именно цефтриаксон антибиотик, даже таблетки без рецепта вообще берилбейт. Министрлик түрдүү дарыларды өз алдынча алып, өзүн билбеген абалда эс үчүн жоготкон учурлар арбып жаткандыгын айтууда. Адистер мындай учурлардын арбышына антибактериалдык препараттардын көзөмөлсүз, туура эмес пайдалануу себепкер болуп жаткандыгын негиз кылышат. Антибиотиктер бул бактериялар пайда болгон инфекциялар менен күрөшүү үчүн колдонулган дарылар. Ал дарыларды өзүнчө барып алып, анан башка жерлерде талаптарга жооп берген жерлерде специалист эмес адамдар укол сая турган болсо, анда алар билбегенден көп каташтар кетирип коюшат дагы. Анан ал дарылардан побочный керек эмес белгилерин тийгизип атат. Эми сефтраксон бул эми айтып атпайбы, аябай күчтүү антибиотик, просто анын колдонуштун шарттарын сакташ керек. Аны менен катар өлкөдөгү дарыканалардын көпчүлүгү жеке менчеки, бул жагдайда кооптуу дарылардын сатылышына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгы бар. Бул баардыгын караш керек. Анан бул ошол саламаттык сактоонун өзүнүн баягы жеке өзүнүн отделдери бар, ошолорду карап текшериш керек да. Бул абдан жооптуу нерсе. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жер шарында адамдардын жарымы антибиотикти туура эмес колдоноорун билдирген. Эске салсак, буга чейин Допирмакс препаратынан коңшу Өзбекстанда 18 баланын көз жумганы белгилүү болгон. Балдардын өлүмүнөн кийин Допирмакс дарысын Кыргызстанда да сатууга тыюу салынган болчу. Алмагүл Эрке, Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.